Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен Ошто 100 орундуу жугуштуу илдеттер ооруканасынын курулушу жүрүп жатат. Жалпы аянты 2627 чарчы метрди түзгөн ооруканада лаборатория, реанимация бөлүмү жана жугуштуу ооруларды аныктоочу жана дарылоочу бөлмөлөр каралган. Ал эми курулуш иштери тез курулуучу конструкциядан тургузулуп, аны тез арада бүтүрүү пландалууда. Негизги жумуштар бул жер иштери болчу. Жер иштеринен билесиздер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул коммуникация, суу тартуу, канализация, электричество деген аябай көп жумуштар бар. Алардын баардыгын толугу менен аткарып бүттүк. Бүгүнкү күндө ушул объекттин пайдубалы курулуп атат. Пайдубал билесиздер, бул баягы кол кармоочу жумуш. Калганын мен ойлойм, баягы конструкцияга келгенде тез аранын ичинде кетет деген ойдобуз. МАМ курулуш тарабынан жана ушул жердеги жергиликтүү службалардын баардыгы иштеп жатат, максимально иштеп жатабыз. Кудайым бурса жакын күндөрү биз эртерээк бүткөнгө аракет жасалуу жүрүп жатат. Ал эми бул 1983-жылы курулган 3 кабаттуу имарат убагында кесиптик лицей катары иштеп келген. Былтыркы жылдан тарта студенттердин саны азайып, окуу жайдын бул корпусу пайдаланылбай калган. Бош калган имараты оңдоп түзөлүп, 150 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмүнө айландырылып жатат. İçin kayradan emek kılıp okul jайды oorukанага таштырылдык да. Долбоор ошондой чейилген бүт врачтар менен согласовать этилип, ошондой кылып, ошолордун замандын талабына ылайык кылып курулуп атат. Кайрадан ремонттолуп атат. Бүт палаталар бөлүндү. İçine жылуулук системасы тартылды, канализациясы кеткен, аба алмаштыруу системасы дагы бардык шарттары каралган заманбап оорукана курулуп жатат. Капиталдык оңдоп түзөө иштерине республикалык бюджеттен 30 миллион сом каралган. Бул каражатка ички ремонт, сырткы жасалгалоо, жылуулук системасы, чатырын жаңылоо сыяктуу бир катар жумуштар аткарылат. Ошондой эле оорукана үчүн өзүнчө жер астынан таза суу чыгарылууда. Ичинде сантехникасы бүтүп баратат. Ар эки палатага бирден душ, ванна барды коюлганда, ошон үчүн бул жерде суу тартыш экен. Ошол себептен өзүнө ылайыктуу суу чыгарып бергенге мына иштер жүрүп жатат. Жерден суу чыгаруу үчүн. Больницага өтө бул керектүү нерсе да. Курулуш иштери июль айынын аягында башталган. Ал 25 август күнү пайдаланууга берилет. Эске салсак, Оштогу балдардын жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмү да капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.